маселе бүгін эле эмес, дайыма кайталанат да. Дайыма айтасыздар. Биз мына бир чара көргөнүн көрө элекпиз да. Бир буга чейинки ушундай болгон, келбей койгон министрлерге бир тартиптик чара көрүлгөнүн көрбөдүк биз. Же эмне үйрөнүп атабы ошого, же башка министрликтерге дан үйрөтүп атабызбы? Келбей койсоң боло берет экен, ал жерден Асан Абдырахман жоопту берип коет, кийинкиде биз кат түрүндө беребиз деп, ошол боюнча унутулат деп. Мына мен сизге өкмөттүн өкүлү катары биздин ушул социалдык саясатка келбей коюп, ушул биздин комитетти сырып кылган жетекчилерге кандай тартиптик чара көрүлдү, кийинки комитетте жоон бериңиздер. Ушул жерде, кат түрүндө эмес, ушул жерде микрофондо туруп айтыңыздар. Бул бир. Экинчиден, мен Адинахан Сулаймановна, мына көрдүңүз, сиз азыр келип мен жооп бере албайм, менин укугум жок. Хотя бы ушул жерде көрүнүштү тиги жетекчилериңизге жеткирип барган укугуңуз барбы? Укпай атам. Ошону жеткирип бара аласызбы? Кандай сын пикирлерди айтылганын уктуңузбу? Сиздерге болгон элдин ишеничи кандай төмөн экенин көрдүңүзбү? Ушуну айтып бара аласызбы? Мында микрофонду жандырып айтыңызчы. Бизге айтылган, биздин ишибизге болгон төмөндүктү, элдин ишеничи төмөн экенин мен жеткирип бара алам деп айтып коюңузчу бир стенограмма үчүн. Азыркы комитетте болгон бүт сын пикирлерди мен жогорку соттун жетекчилигине барып маалымат берем. Ошону жеткирип барыңыз. Бул уят нерсе. Мына сиздер хотя бы ушул жерге келе айтканда бир сурап коюңуздарчы, мен эмне маселенин аркагында барам? Мен ошол жерге мен деңгээлим жетеби? Мен ошого суроо бере аламбы деп келгилечи, бар десе эле баягы айдаса алдына түшүп кетере тургандай эмессиздер да. Кичине өзүңүздөрдүн укугуңуздарды айтпайсыздар. Мен бул жерде башка маселе каралат экен, мен уят болбойн, бекер убакыт албайын. Мына сиздер өзүңүздөр менен кошо, мына канча министрликтин убактысын алдыңыздар. Прокуратура отурат, ички иштер министрлиги отурат, акыйкатчы отурат. Булардын эмне башка жумушу жокпу? Сааттап күтүп отурат, келип алып туруп мен жооп бере албайм деп отурасыздар. Вот мынакей элге кылган мамилеңиздер. Вот мынакей ошон үчүн элдердин сотторго болгон ишеничи төмөн болуп атат. Кайсыл жерге президентибиз барып алсын, ГКМ башчысы барып алсын, биринчи маселе ушундан элдин 90% маселеси ушул сотторго болгон маселеден башталып атат. Бүт бар жогу канча жумуштарды жасап, күнү түнү ошол оперлер издеп таап барат, сотко баргандан кийин эртеси күнү нелер болуп атат? Акталып чыгып айтып атат, кайра келип алып не колуңан келди деген сөздөрдү айтып атат. Мына бизде да канчалаган жарандардын кайрылуусу бар. Ошонун баарына сураныч эмес, тапшырма, жеткирип барыңыз. Рахмат. Урматтуу депутаттар, бир айтып кетет элем, бирок пробационный надзор бул аткаруучу орган, туурабы? Сиз жана Верховный суттун чечими менен анан кийин иштерди алып баратасыңар, туурабы? Коррекционный иштерди. Анда ошо бүгүн тилекке каршы мурунку комитетке да жогорку соттун жетекчилери да келе албады. Бүгүн дагы биз атайын чакырсак да алар келишкен жок да. Бирок жогорку соттун аппаратынын бөлүм башчысы келди, Адилхан Сулеймановна. Сиз айтыңызчы эжеке ошо боюнча. Эгерде перелом основания черепа, затылочной кости, ушиб головного мозга болуп атканда, бул деген тяжкие киреби же кандай? Бул маселе боюнча мен жоопту бергени милдеттендирилген эмесмин. Себеп дегенде мен кандайдыр бир ой пикирлер, сындар болсо жогорку сотко карата мен аны жетекчиликке жеткирип коем. Мен маалымдадым, бизде жогорку соттун председатели азыр эмгекти көргүдө, уголовный коллегиянын жетекчиси азыр процесстер күнү болгон үчүн өзү келген жок. Ошондо суроолор болсо мен жазып, жеткирип, анан жообун беребиз. Венера Халбековна, можно я скажу? Аида Садбековна, сизге сөз. Рахмат Венера Халбековна. Вот тогда у меня такой вопрос. Зачем вы, если вы не имеете права отвечать, зачем вы тогда пришли, я не понимаю? Меня уполномочило руководство принять участие на заседании комитета, и если есть какие-то вопросы, относящиеся к ведению, какие-то справки нужно будет представить, как мы сделали в ответ на просьбу депутата Чингиза Айдарбекова, мы все это сделали. Но я не судья,
Поэтому я не вправе отвечать на те вопросы, которые сейчас ставятся на комитете. Марьяна Сергеевна, а вообще же как его, вам уведомлением приходило, что вот их не будет представителей? Придут те люди, которые не могут отвечать? Нет, мы официально давали телефонограмму, но уведомлений не было. Асан Мырза, вопрос тогда к вам. Как вы отрабатываете свою часть? Что за отношение болуп атат да, Асан мырза? Бул Ну, чё таптакыр здесь, экинчи депутаты? жолу чакырып атабыз, экинчи жолу келбей атат. Булар тиешелүү именно ошолор, бул маселе ошолорго тиешелүү. Анан кийин ушундай кайдыгерлик бир мындай мамиле кылып атышат да. Асан Мурза, вы были в курсе? Скажите, пожалуйста. Мне просто интересно, мы на той неделе его с повестки сняли, специально перенесли. Сейчас мы опять-таки полчаса своего времени сидели и слушали все эти доклады. И сейчас мы выясняете то, что вот самый, как говорится, ответственный орган, который должен будет ответить на все наши вопросы, они просто не будут отвечать. Это что за отношения вообще? А ну тогда зачем нам в комитетах собираться? Тогда давайте будем экономить тоже свое время и ваше время. Или что, мы тут приходим только красоваться перед камерой? Почему изначально тогда мы, когда вопрос начали поднимать, когда рассматривали, почему не предупредили? Полчаса времени убили, а сейчас мы выяснять, что мы опять будем переносить его на следующую неделю. Асан мырза, айтыңызчы? Эмне үчүн келген жок? Мен Эми тактайм. бөлүм башчысы толугу менен бул маалыматты билбейт экен. Бирок бул эжекебизди жибериптир, баарын жазып алгыла, андан кийин бизге кайтып барасыз деп. Биз суроо берели десек, мына эч ким жок да, суроого жооп берген киши жок болуп атат бизде азыр. Мен Калбековна, урматтуу депутаттар, мен тактабаймбы суранычы? Тиешелүү чараны алышат. Асан Мен Мурза, тактайм. Асан Мурза, ну это вы должны были до 10 утра сегодня тактап и это, да, чтобы мы тогда либо его с повестки дня сняли. Я понимаю, что мы сейчас все перед фактом сидим сейчас здесь. Рысбек Исламович, сизге сөз. Рахмат, Винера Калбековна, урматтуу депутаттар. Жакшы жетелек балдарга зорлук, зомбулук боюнча пробация мыйзамыны 6-чакырыштын депутаттары кабыл алып берген да. Сот өкүлдөрү мыйзам чегинде өздөрүнүн жумушун аткарып атат. Эми мыйзам менен иштешип атат да. Бул жерде 6-чакырылыштын депутаттары пробация боюнча мыйзам кабыл алып берген да. Мында карап ошол маанисин да туура түшүнсөк жакшы болот. Анан мен эми айтайын дегеним, зорлук, зомбулук боюнча биз укук коргоо органдарыны, эмгек министрлигини, ошол эле учурда сотторду күнөөлөп атабыз да. Эми ата-энелердин баягы жоопкерчилигин эч карабай жатабыз. Ата-энелердин жоопкерчилигин карашыбыз керек да. Жаш балдарды таштап кетишип атат. Ошондон ушундай инциденттер чыгып атат да, карабайчы. Анан бир топ мыйзамдар менен мына ички иштер министрлигинин бир топ полномочияларыны мындайча айтканда колу бутун тушап салганда мурунку мыйзамдар менен биз мыйзамдарга өзгөртүүлөр киргизип ички иштер министрлигини биз мындай күчөтүшүбүз керек, полномочия беришибиз керек. Мисалы Эркебек Жумабекович, азыр сиздерде азыркы учурда мурда өзүңүз жакшы билесиз, паспортный рейд кылып, паспортный режим кылып бир топ кылмыштарды ачат эле да. Азыр андай учур жок да, туурабы? Эч паспорт текшере албайсыздар да. Мыйзамсыз миграция жана башкалар боюнча. Барбы ошондой полномочия сиздерде? Азыр бизде жарандар баарын токтотуп паспортный режим текшерген эме жок, андай укук жок. Бизде паспортный режим деген да жок, илгеркиде ол прописка, временная прописка, соблюдение прописка деген жок да азыр. Азыр кыргызстан жаран болобу, башка жаран болобу, каалаган жерин жашаса берсе болот. Текшере албайсыздар, туурабы? Анан мурда жана приемный распределитель деген бар эле, убактылуу кармоочу жай. Бир жаранды кармап, өздүгүн аныктап, андан сиздер штраф салып кой берет элеңиздер да, туурабы? Андай да жок да азыр. Азыр бизде илгери өзүн аныктоо боюнча биз 15 күнгө чейин кармап өздүгүн аныктачыбыз. Азыркы мыйзам боюнча биз андай өзү аныкталган адамды өзүн аныктоо үчүн кармай албайбыз.
андай укук жок азыр. Эми кандай кылыш керек? Ошол режимге кайра келиш керекпи? Оюңузду айтыңызчы. Мен ойлойм Кыргызстандын боюнча, жарандар боюнча маселе деле жок. Бизде баягы миграция боюнча десеңиз, ал боюнча биз азыр миграцияны биз карабайбыз азыр. Азыр миграциянын өзүнүн министрлиги бар. Бизге берген эгерде маалымат берип, мынау башка өлкөнүн жараны визасынан просрочно жүрөт, мыйданып жүрөт деп берсе, ошого барып биз чара көрө алабыз. Бирок өзүбүз барып текшерип, аны тактай албайбыз да. Рахмат. Рахмат, Ырысбек Исламович. Туура айттыңыз, ошо мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизиш керек. Биз буга чейин дагы айтканбыз, Ички иштер министрлиги дагы Эркебек Жумабекович, сиз өзүңүз да айткансыз, мыйзамга өзгөртүүлөр киргизиш керек. Бирок ошо сиз айтканда 6-чакырылыштын депутаттары ошо пробация боюнча мыйзамын кабыл алды, бирок ошол жерде жанагы аныктоо жок болуп атат да, именно ошо аялдарга, балдарга жасалган зордук зомбулукту тяжкие преступления болуп аткандан кийин, тяжкие преступления болуп, тяжкий вред здоровью деген аныктагандан кийин биз ошону уже кайра пробационный надзорго чыкпаш керек андай кишилер, андай зөкүрлөр. Менин оюм ушундай да. Бул биз бир кандай бир ошо балдарыбыздын, аялдарыбыздын укуктарын бир коргошубуз керек да. Медер Конычевич. Рахмат, Венера Калыбековна. Негизи ушундай резонанстуу окуя болгондо жалпы жонунан көп нерселерди карап чыкканга негиздер, жагдайлар түзүлөт да. Чын-чынына келгенде мурда мыйзамдар ушундай кабыл алынып калган бир топ мүчүлүштүктөр бар. Маселен, бирөөзү рецидив деген түшүнүк мыйзамдан жоюлган. Мурда кылмышкер ошол кылмыш кылгандан кийин эгер дагы кайталаса, демек ал рецидив категориясына түшөт эле, сот өкүм чыгарып атканда ага жазаны күчөтөт эле да. Подписка о невыезде деген болбойт эле, домашний арест деген болбойт эле. Сразу мера пресечения содержанием под стражу. Азыр канча деген кылмышкерлер ошол рецидивдин жоктугун айынан, мындайча айтканда, гумандуулук мамилени өздөрүнүн жон терези менен сезишип атат. Ошон үчүн бир топ мыйзамдагы жагдайларды карап чыгышыбыз керек. Биздин алдыбызда турган маселе, Ырысбек Исламович да туура айтты, мен кошулат элем. Анан алгачкы мынагу маселенин алкагында жооп берүүчү кызмат адамдары болбогондугуна байланыштуу кесиптешибиз Эрлан Калчырович менин пикиримде жакшы сунуш киргизип атат. Эмки комитеттин жыйынына толук кандуу курам келгенде, толук кандуу маалымат алып, бир чечим кабыл алсак туура болот деген пикирдемин. Анан эми комитет албетте өзүңүздөр чечесиздер. Биргеликте коллегиалдуу. Чоң рахмат. Урматтуу депутаттар, сунуш келип түштү Медер Конычевичтен. Кийинки комитетке жылдыруу боюнча бул маселени. Баары макулсуңарбы? Анда добушка коем. Баары добуш берди, рахмат. Венера Калыбековна, тактоо иретинде мен пробация өкүлүнө суроо берип алайынбы? Азыр айтып кеттиңиздерчи, жогуңуздачы, пробация берилет жана оор кылмыш, анан анча эмес оор кылмыштарга депчи. Анан баарына эле пробация берилеби же кандай ошол жакты тактап айтып кетсеңиз. Анткени вы озвучили, как вот тяжкий и не тяжким тоже берилет депчи. Айдис Сатбековна, пробация департаментінің орынбасары Молокулов Данияр. Биз өзүбүздүн сунушубузду беребиз. Эгер пробация, сотко чейинки пробация боюнча бизге соттун талабы келип түшсө, ушул кылмышкерге карата баяндама түзүү боюнча биз өзүбүздүн сунушубузду беребиз. Биздин сунуш бул сот үчүн жөн эле маалымат. Сот өзү чечим чыгарып атканда, өзү кандай чечим чыгарат, биз ага тийишебиз жок. Анын комментарийлерге мен компетенциям жок да. Можно, айтериңиз. Вопрос еще можно будет тоже в следующий комитетке келгенде даярдап келиңиздер. Ушул канча адамдар именно балдарга жана аялдарга именно жестокие обращения, истязание, изнасилование боюнча пробация менен чыккандардын санын даярдап келиңиздер. Бул өтө маанилүү. Ошол эле учурда
МВДден дагы даярданып келиңиздер. Эмне үчүн? Анткени бул жерде судебно-медицинский эксперт тин ушул заключениясы бар. Раздвоение линии перелома ниже лямблевидного шва черепа с дальнейшим распространением в область задней черепной ямки с учетом толщины кости черепа ребенка. По степени тяжести перелом затылочной кости подлежит оценке как тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни. И вопрос, кто ответил за это деяние? Вот по делам следствия, почему выделили в отдельное дело и его не рассмотрели, а ему дали такую легкую статью, получается. И вот здесь вот просьба вот на все эти вопросы прийти с ответами, потому что уже из комитета в комитет остается много вопросов, но на них никаких ответов конкретных не дается. И мы все время заявляем одно, здесь, допустим, конкретно судьи вынесли то решение, которое им принесли в рамках рассматриваемого уголовного дела. Но почему из уголовного дела вычленили вот этот перелом черепа? И его не дорасследовали. Вот здесь вот большой, огромный вопрос. И то, что касается там постфактум, да, мы сейчас говорим, там следователей не хватает, здесь, тут, там, но это дело было рассмотрено. Были приложены все эти документы, которые у меня имеются на руках. Было приложено вот это заключение судмедэксперта о том, что это тяжкое причинение вреда здоровью ребенка. Но почему-то человек получил как не тяжкое, и почему-то до суда дошло как не тяжкое причинение. Вот здесь вот вопрос, понимаете? Если каждый будет ломать детям черепа, а потом будет под пробацию выходить, в какую страну мы завтра превратимся? Здесь на самом деле вот этот вот, о чем мы говорим, дети наше будущее, дети наше все. У тебя ребенок заплачет, у тебя сердце щемит. А здесь можно с легкостью пробить череп, с легкостью сказать, что это было легкое причинение вреда здоровью, и с легкостью выпустить человека на пробацию. Вообще это же беспредел. Давайте разберемся до конца, что явилось причиной этого беспредела, точнее, кто. И примем соответствующее решение по, соответственно, получается, обязанностям каждой из сторон этого дела. Мы не судьи, мы не следователи, но, к сожалению, нам приходится заниматься такими делами, потому что происходит вопиющая несправедливость по отношению к маленьким детям. Если говорить конкретно про отношения родителей, здесь вот тоже в материалах дела сказано, что отец был должен, он пытался защитить своего ребенка, но всегда заканчивалось дело дракой. И мать боялась, отец боялся, потому что человек был хозяином. И что теперь? Любой хозяин, любого сотрудника может такие вещи творить с детьми? В какой стране мы живем? Мы же в правовом государстве живем. Поэтому давайте, пожалуйста, доведем это дело до конца и разберемся. Потому что у нас очень много таких дел. Это только то, что открыто нашим глазам, а сколько тех дел, которые скрыты от наших глаз, которые не доходят до поля зрения общественности. Рахмат, просьба в следующий раз подготовиться. Рахмат, Асыл Турсбековна. Объект Руталевич, сизге сөз. Рахмат, Сенер Қалбековна, саламатсыздар, урматтуу кесиптештер, урматтуу жиын катышуучулары. Асан Абдурахманович, бул маселе бүгүн эле эмес, дайыма кайталанат да. Дайыма айтасыздар. Биз мына бир чара көргөнүн көрө элекпиз да. Бир буга чейинки ушундай болгон, келбей койгон министрлерге бир тартиптик чара көрүлгөнүн көрбөдүк биз. Же эмне үйрөнүп атабы ошого, же башка министрликтерге дан үйрөтүп атабызбы? Келбей койсоң боло берет экен, ал жерден Асан Абдурахман жоопту берип коет, кийинкиде биз кат түрүндө беребиз деп, ошол боюнча унутулат деп. Мына мен сизге өкмөттүн өкүлү катары биздин ушул социалдык саясатка келбей коюп, ушул биздин комитетти сырып кылган жетекчилерге кандай тартиптик чара көрүлдү, кийинки комитетте жоон бериңиздер. Ушул жерде кат түрүндө эмес, ушул жерде микрофондо туруп айтыңыздар. Бул бир. Экинчиден, мен Адинахан Сулаймановна, мына көрдүңүз, а? Сиз азыр келип, мен жооп бере албайм, менин укугум жок. Хотя бы ушул жерде көрүнүштү тиги жетекчилериңизге жеткирип барган укугуңуз барбы? Я, укпай атам. Ошону жеткирип бара аласызбы?
кандай сын пикирлерди айтылганын уктуңузбу? Сиздерге болгон элдин ишеничи кандай төмөн экенин көрдүңүзбү? Ушуну айтып бара аласызбы? Мында микрофонду жандырып айтыңызчы. Бизге айтылган биздин ишибизге болгон төмөндүктү, элдин ишеничи төмөн экенин мен жеткирип бара алам деп айтып коюңузчу бир стенограмма үчүн. Азыркы комитетте болгон бүт сын пикирлерди мен жогорку соттун жетекчилигине барып маалымат берем. Ошону жеткирип барыңыз. Бул уят нерсе. Мына сиздер хотя бы ушул жерге келе айтканда бир сурап коюңуздарчы. Мен эмне маселенин аркагында барам? Мен ошол жерге мен деңгээлим жетеби? Мен ошого суроо бере аламбы деп келгилечи. Бар десе эле баягы айдаса алдына түшүп кетере тургандай эмессиздер да. Кичине өзүңүздөрдүн укуңуздарды айтпайсыздар. Мен бул жерде башка маселе каралат экен. Мен уят болбойн, бекер убакытты албайын. Мына сиздер өзүңүздөр менен кошо мына канча министрликтин убактысын алдыңыздар. Прокуратура отурат, ички иштер министрлиги отурат, акыйкатчы отурат. Булардын эмне башка жумушу жокпу? Сааттап күтүп отурат, келип алып туруп мен жооп бере албайм деп отурасыздар. Вот мынакей элге кылган мамилеңиздер. Вот мынакей ошон үчүн элдердин сотторго болгон ишеничи төмөн болуп атат. Кайсыл жерге президентибиз барып алсын, ГКМ башчысы барып алсын, биринчи маселе ушундан элдин 90% маселеси ушул сотторго болгон маселеден башталып атат. Бүт бар жогу канча жумуштарды жасап, күнү түнү ошол оперлер издеп таап барат, сотко баргандан кийин эртеси күнү нелер болуп атат? Акталып чыгып айтып атат, кайра келип алып не колуңан келди деген сөздөрдү айтып атат. Мына бизде да канчалаган жарандардын кайрылуусу бар. Ошонун баарына сураныч. Сураныч эмес, тапшырма, жеткирип барыңыз. Рахмат. Рахмат, Айбек Тураталиевич. Урматтуу Асан мырза, биз азыр көтөргөн маселени биз жөн эле көтөргөн жокпуз. Бул канча жолу көтөрүлгөн маселе. Бул Айсулу Турузбековна туура айтат, резонанстуу иштерди эле карап атабыз. Бизге көрүнбөгөн канча иштер бар. Биз азыр бул маселени кылдаттык менен карабасак, бул болбой калды. Дагы эле ошо жанагы зордук зомбулуктар күчөп атат. Биздин зөкүрлөр күчөп атат. Ошондуктан дагы уполномоченный по правам ребенка Чынбай Василий Рыспековну да чакырганбыз, ал да бүгүн келген жок. Эмне себептен келген жок бүгүн? Ошонун дагы жообун айтып бизге айтып бересиз. Эмкиге келишсин сөз түрдө. Кыскача уже добуш берип койдук да. Түшүндүм. Кечиресиз. Именно Верховный сотко тоже кийинкиге даярданып келиңиздер. Бир маселе боюнча эмне үчүн биринчи, экинчи инстанцияга бул зөкүргө башка өкүм чыккан, а именно уголовная ответственность и заключение под стражу. А Верховный сотто чечим өзгөрүлдү. Ошону да тактап жообун айтып келиңиздер. Рахмат. Ошондо получается биринчи, экинчи инстанция туура эмес решение чыгарса, өкүм чыгарса, анда аларга да чараланы көрүңүздөр. Же ошону айтып бериңиздерчи, эмне себептен жана биринчи, экинчи инстанцияда өкүм туура эмес чыкса, кайсы себеп менен туура эмес чыкты, анан аларга да чара көрүңүздөр. Почему они говорят посадить, а эти говорят не посадить? Ошону тактап келиңиздер. Рахмат. Рахмат, Айсулу Турузбековна. Жүрөгү ооруган, ушул маселе боюнча жүрөгү ооруган жетекчилердин баары эле келди бул жергечи. Ошол эле Аккатчы институтунун жетекчиси келип отурат. Мына Лига защиты прав ребенка Назгүл Усунбековна кечке чуркап жүрөт ушул маселелер боюнча. Ал келип отурат. Биздин Верховный суд жок да. Тиешелүү жетекчилер жок болуп атат. Асан мырза, эске алыңыз, эмкиге биз кайра бул маселени толугу менен карап чыкмайынча биз кайра карай беребиз. Сиз аракет кылыңыз, макулбу? Урматтуу депутаттар, кийинки маселеге өтөлү.